Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Бүгүнкү чыгарылышты мен Бигай Масынбаева алып бармакчымын. Өтүп бараткан жыл ичинде 2024-жылы канча жол кырсыгы катталды, алдыдагы жаңы жылга кандай аракеттер көрүлүп атыр, бул боюнча маектешели деп атайын студияга Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Назаров Мустапакул мырзаны жана башкармалыктын орун басары Осмонбеков Эдил мырзаны чакырганбыз. Саламатсыздар, студияга куш келипсиздер. Айтсаңыздар, ушу өтүп бараткан 2024-жыл ичинде Талас облусунда канча жол кырсыгы катталды? Саламатсыздарбы? Биз ошол бүгүн 2024-жылы жол транскырсы боюнча Талас облусу боюнча статистикага токтолуп кете турган болсок, жалпысынан 2024-жылы 125 жол транспорты катталды. Эми салыштырмалуу 2023-жылы 141 жол транспорты катталган, минус 16-га, ошондой эле 11,13%-га аз катталган. Ошондой эле каза болгондордун саны 21 болсо, 24-жылы, ал эми 23-жылы 30-га катталган. 9 учурга аз катталган. Бул 30%-га аз катталган былтырга салыштырмалуу. Ошондой эле жаратылгандардын саны 2024 216 болсо, ал эми 2023 262 жаратылган жарандар болгон. Ал эмеге алып караганда салыштырмалуу 46 кишиге аз катталган жаратылгандар. Ошондой эле 17,10%-га аз катталган. Эми бул жалпы жол транспортунун аз катталган дегениге карабастан, бизде ошондой эле жаш өспүрүмдөр арасында жол транспорту быйылкы жылга өсүү байкалууда. Статистикага алып карап кетсек, 2024-жылы 41 катталса, 2023-жылы 37 катталды. Ал дегенде 4кө көп катталып атат. Былтырга салыштырмалуу 10%-га көп катталып атат. Ошондой эле каза болгондордун саны 2023-жылы 5 болсо, 2024-6. Бир учурга көп катталып атат. Жаратылгандардын саны дагы эле 23-жылы 45 болсо, 24-46 болуп туруп, бирге өсүү байкалууда. Негизинен жол транспорту боюнча эгер райондор менен токтолуп кетет десеңиздер, райондор менен токтолуп толук маалымат берейик. Бул райондор менен токтолсок, Талас шаарында 2023-жылы 36 болсо, 24-жылы 45, 9 учурга көп катталып атат шаарыбыздын ичинде. Каза болгондордун саны ошондой шаарда өсүүдө. Былтыр 2 болсо, быйылкы жылы 5 болуп 3кө өсүп атат. Жаратылгандардын саны Талас шаарда 55-23 катталган болсо, 24-жылы 73, 18 учурга көп катталып атат. Негизинен өзү облус аймагында Талас шаары менен Бакай-Ата районунда өсүү байкалууда. Ошондой эле Бакай-Атага токтолуп кетсек, былтыркы жылы 22 болсо, быйыл 23. Каза болгондордун саны 23 1 болсо, 24-жылы 4кө болуп атат, 3кө көп катталып атат. Жаратылгандар болсо 47-ге 30. Рахмат. Эдил мырза, айтсаңыз, негизи жогоруда айтып атпайбы, ошо жаш өспүрүмдөр качкан жол кырсыгы быйылкы жылы өсүп кетти депчи, буга эмне себеп? Буга бизде жетекчибиз билдирип кеткендей, быйылкы жылы жалпы жонунан айта турган болсок, жол кырсыктарын азайтууга багытталган бир топ иш-чараларды жүргүздүк биз жол кыймылынын коопсуздугунун кызматкерлери тарабынан. Бирок тилекке каршы айтылып кеткендей, жаш өспүрүмдөрдүн катышуусундагы жол кырсыктары өсүүдө да. Анын кесепетинен өкүнүчтүү кесепеттерге алып келген жаш өспүрүмдөрдүн каза болуусу да өсүп келүүдө да. Буга бирден бир себепкер болуп эле, себептери болуп, айдоочулардын жол кыймылынын эрежелерин так сактабагандыгынан кесепетинен болуп келүүдө да. Эң негизги бир себеби эле ошол болуп атат. Анткени жолдо жүрүү эрежелеринин талаптарын так сактабагандыктан жөө жүргүнчүлөр өтүп жаткан жерден өтүп аткан жаш өспүрүмдөрдүн катышуусундагы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жакынкы эле аралыкта ала турган болсок, коомдук резонанс жаратып, коомчулукка чейин жарыяланып баардыгына маалым болуп, чоң резонанс жаратты бул окуя. Ошондон тышкаркы окуяларды ала турган болсок, көпчүлүк учурда дагы жөө жүргүнчүлөр автобунада жүрүүчү болуп жаш өспүрүмдөр барган учурда катталып жатат да.
фактылар. Анан айтсаңыздар, ушу жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыгын алдын алуу максатында ошо эртең менен саат канчадан баштап ушу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо инспекторлору Талаш шаарындагы жалпы областтагы канча мектепте ушу турушат да өз милдеттерин аткарып? Так, бул боюнча токтоп кете турган болсок, бізде биздин башкы башкармалыктан буйрук бар. Ошондой эле менин өзүмдүн буйругум бар. Бул боюнча эртең саат 7:30-дан 8:30 чейин ар бир бекитилген мектептердин алдында кызмат өтөйт тиешелүү кызматкерлер. Ошондой эле бул жаш өспүрүмдөр арасында жол транспортун алдын алуу максатында ошондой эле профилактикалык иштер жүргүзгөндө биз ар бир мектептерге барып 699 жолу үгүт насаат иштерин жүргүздүк окуучулар менен биргеликте. Ошондой эле телевидение аркылуу, средства массовой информация аркылуу өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ар бир жума сайын бир 5-6-дан бул алда 10дон көп бир эмелерде элге кайрылып, ошондой эле алдын алып профилактикалык иштерин жүргүзүп келатабыз. Ага карабастан ошо бизде эми бул жерде Талас шаары негизинен. Талас шаары себеби бул бизде бир себептери бар. Себеби Талас шаарында билесиздер, жолдор мурда асфальт болгон эмес, азыркы күндө асфальт болуп, автоунаалар бүткө каттыраак жүрүп, знактар дагы жана биз эме чыгарганда, анализ чыгарганда, знактар дагы мурда асфальт кайсы көчөдө болсо, ошол жакты главный кылып коюп, ар түрдүү коюлуп калганына байланыштуу ушундай учурлар болду деп ойлойм. Себеби азыр биз мэрия менен, комхоз менен биргеликте ошолорду анализдеп, буюрса 2025-жылы алардын баарын ордого келтирип, знактарды эме кылабыз. Ошо сиздер жыл ичине саресеп салып, жол кырсыгынын саны негизи эле ушу жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыгын кошпогондо, жол кырсыгынын саны жылдага салыштырмалуу 16 учурга аз катталды деп атпайсыздарбы? Анан кийин бул жанагы профилактикалык түшүндүрүү иштеринин натыйжасы деп ойлойсуздарбы? Сөзсүз түрдө биз ойлойбуз, анткени биз тараптан үгүт насаат багытында түшүндүрүү иштери бир эле айдоочулар арасында эмес, окуучулар арасында эмес, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу, сиздер аркылуу жалпы баардык Талас облусунун жашоочуларына, конокторуна баардык эле жолдо жүрүү эрежелерин, жолдо жүрүүгө катышкан баардык жарандар да баардыгы жолго байланыштуу болгондон кийин баардыгына коомчулукка жеткиргенге аракет кылып келүүбүз да. Анан да бул жерден кошумча белгилеп кетүүчү нерсе, мен дагы айтып кетейин, Талас шаарындагы өсүш болгондугуна байланыштуу. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, Талас шаары бул облустук административдик борбор болгондон кийин облус аймагындагы айыл райондук жашоочулардын баардыгы Талас шаарына келет. Ошондуктан Талас шаарынын аймагында автоунаалардын жүрүү немеси көбүрөөк болгондон кийин жол кырсыктары дагы естественно көбүрөөк катталууда да. Массалык топтолгон учурлар Талас шаарында да автоунаалардын катталуусу. Ошо баарыбызга белгилүү, жылына малдар тоодон түшкөндө күз мезгилиндеби Талас районунда мал аралашкан кырсыктар байма-бай катталып, коомчулукка биз аркылуу бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келчүсүздөр. Быйылкы жыл абал кандай бул боюнча? Бул боюнча токтолуп кете турган болсок, бул боюнча былтыркы жылы 27 мал катышкан жол транспорт болгон болсо, анын ичинен бир жол транспорты ошол болгондо 3 киши жаратылган. Ошол катышкан. Ал эми 2024-жылы 11 учур эле катталып, ал жерде адамдар тарабынан жаратылгандар болгон эмес. Себеби мунун бирден бир себеби биз Талас районунун Шумкарай айыл өкмөтүнүн жетекчилиге абдан ыраазычылык билдирип кетебиз. Себеби өзүңүздөр билгендей, биз биргеликте ошол иш алып барып, биз сунуш берип, Шумкарай айыл өкмөтү 25 километрге түнкү жарыктануучу чырактарды койду. Эмеден Шумкариянын 35 километрден 65 километрге чейин жарыктануу. Мен ойлойм, негизги себептери ошол депчи. Себеби ошолор орноттургандан кийин бул мал катышуу менен жол транспорттарды аз катталып атат. Анан айтып өтсөңүздөр, ушу жакында эле сиздерде жагымдуу жаңылык болду, техникалык базаңыздар чыңалды. Алтын айланыс тарабынан ушу быйылкы жылы өндүрүштөн чыккан автоунаа менен камсыз болдуңуздар. Негизи эле канча кызматтык автоунааңыздар бар, жетиштүүбү бул? Бизде алып эме калганда бизде 14 автоунаа бар. Биз жетишпейт десек биз эмебиз, жетишет, буюрса жетет, жакшы. Ооба, бул Алтын айланыс компаниясы биздин
Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыккан Кобальт деген автоунаа берди. Бул, конечно, биз ойлойбуз, бул транспорт, жол транспортунун алдын алууга, ошондой эле болтурбоого чоң пайдасын келтирет деп. Бүгүнкү күндө ошо кыш мезгилинде ашууларда жерине барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы, Эдил мырза? Азыркы күнгө ала турган болсок, бүгүнкү күндө жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери биргеликте жол тейлеген ишканалар менен мекеме кызматкерлери менен биргеликте бардык эле Талас облусунун аймагында бардык жолдорду, анын ичинде биздин өтмөк ашуусуна байланыштуу жолду дагы көзөмөлгө алып, күн сайын кар жааган учурдан тышкаркы учурда деле көзөмөлгө алынууда, кар жолду тазалоо боюнча. Кудай сактасын, бүгүнкү күнгө өтмөк ашуусунда азыркы учурда жол кырсыгы катталды эле, катталбай эле койсун деп тилемекчимин. Бул негизги багыт бизде айтылып атпайбы, жол кырсыктары бизде основном эле негизги эле бөлүгү ушу Суу-Самыр Талас Тарас автожолунда катталат. Анткени бул Суу-Самыр Талас Тарас автожол биз эл аралык маанидеги жол болгондуктан негизги агым, автоунаалардын агымы ошол автожолубуз аркылуу жүргүзүлөт. Ошого карата биз дагы жол кыймылынын коопсуздугунун кызматкерлерин негизги кызматын ушу Суу-Самыр Талас Тарас автожолунда кызмат өтөөгө бөлгөнгө аракет кылабыз да, күндүр түндүр. Айтсаңыздар, ушу жыл жаңырарына саналуу гана күндөр калды да, анан кийин бул жылды сиздер кантип жыйынтыктап атасыздар? Кандай жыл болду сиздер үчүн негизи? Негизи биз үчүн биз ойлойбуз, конечно, бул статистикага алып караганда жалпысынан жол транспорту аз катталды. Бул аз катталганын себеби биз ушу профилактика иштерине, үгүт насаат иштерине күчөткөндүрүүбүздүн негизде болду деп ойлойм. Ошондой эле мына азыр бизде биздин министрибиздин буйругу бар. 2 айлык ишмерчем түзүлгөн. Бул 20 ноябрдан 20 январга чейин ишмерчем түзүлгөн. Ошонун негизде алкагында биз бир канча дагы топ иштерди алып бардык. Сиздер менен биргеликте эле өмүр аманат деген бир эмеден алып чыгып туруп, биз өзүңүздөр болгондой Манас ата менен Манас району менен Айтматов районунду бир жерде эл менен чогулуп, ошондой эле актив менен чогулуп, түшүндүрүү иштерини мына биздин башкы башкармалыктан келди. Алар да өздөрүнүн келип ушул жерде жол транспортунун алдын алуу боюнча көп роликтерини баарыны көрсөтүп кетти. Ошондой эле мына драм театрда өткөрдүк. Андан мына Талас району шаары Бакаята болуп туруп, бул жерде 405 кишинин арасында бул жерде өткөрдүк. Бул ошонун алкагында мен ойлойм, мына азыркы 10 күндө биз ушу профилактика иштерин жандандырабыз. Азыркы 10 күндө Талас облусунун аймагында бир да жол транспорту катталган жок. Кудай сактасын, ошо катталгандан. Сиз кошумчалай кетсеңиз, ошо жылды жыйынтыктоо максатында. Жылды жыйынтыктоо максатында айта турган болсом, быйылкы жыл эми жол кырсыгы деп өзү айтып тургандай, бул кырсык экен, кырсык айттырбай келет. Биз бирок кырсык келет экен, кырсык экен деп баардыгын Кудайга койдук деп таштап койгон туура эмес. Анткени биз ошончо мамлекеттик кызматтабыз. Ушул кесипти аркалагандан кийин биздин негизги максат ушу жол кырсыктарынын алдын алуу, ошонун кесепетинен кейиштүү окуяларга алып келген фактыларды болтурбоо да. Мен быйылкы жылды анализдеп келе турган болсом, жогоруда жетекчибиз Мустапа Кулнабиевич айтып кеткендей, биз үчүн жакшы эле аракет кылгандай болдук деп мактаныч түрдө да айтып кете алам. Себеби результат өзү көрсөтүп турат, жыйынтык көрсөтүп турат. Жол кырсыктары жалпы жонунан азайды. Жана ошондой эле кейиштүү каза болгон фактылар жана жаракат алган фактылар дагы азайды деп айта келсем болот. Мындан ары дагы биз акыркы 31 декабрга карата бүгүн бир жумалык аралык калды. Бир жумалык аралыкта да биз ушул жылды жакшы жыйынтыктап, жемиштүү жыйынтыктап, Бөөдө Кыргызстан алыс жакшынакай жол кырсыктарын болтурбоо максатында күндүр түндүр кызматкерлерибиз тарабынан иш жүргүзмөкчүбүз. Кудай кааласа жакшы эле жыйынтыкка чыгабыз деген ишеничтебиз. Рахмат, сиздерге убактыңыздарды бөлүп берип эфирге келгениңиздер үчүн. Ал эми эфирибиздин соңунда сиздерге эркин микрофон, элибизге эмне деп кайрыла келесиздер? Элибизге эмне дейбиз? Ошол бул мына статистиканы алып караганда биз статистика деп айтып атабыз да. Так негизинен бул Талас облусу боюнча 21 адам каза болгон, бул өтө чоң жоготуу да. Бул өтө чоң жоготуу. Себеби
Бул бирөөдүн агасы, бирөөдүн иниси, бирөөдүн атасы, бирөөдүн апасы. Ошон үчүн мен Талас облусунун тургундарына ошондой эле кыргыз эли кайрылып кетпенин, ушул жолго чыкканда автоунааларды тыгыз текшерип, ошондой эле жол эрежелерине баш ийип, жол эрежелеринин ар бир коюлган знактарга баш ийип, ошолордун так аткарып эме кылса, мен ойлойм бул мындай 21 киши жоготуу болбош керек эле да, өз негизи эме боюнчачы. Но бул кырсык экен, бул кырсык айтпай келет экен. Биз ушунчалык аракет кылып, профилактикалык иштерин жүргүзүп, ушул телевидение аркылуу средства массовой информация аркылуу жеткирип эме кылып атабыз, бирок ошого карабастан ушундай жоготуулар болуп атат да. Ошондой эле мен кайрылып кетмедим, урматтуу Талас облусунун тургундары, ошондой эле айдоочулар, ата-энелер, бул тарбия үйдөн башталат дейт. Бул үйдөн чыгып атканда окуучуларга, балдарга жол эрежесин бир жолу эскертип, ошондой эле бул кырсык ар бир ата-эне, мен ойлойм, ар бир ата-эне эртең менен ар баласына эскерте берсе, баланын да ойлойм жолго чыкканда бдительный болуп, мындай сак болуп, өзү жолдон өткөндө карап өтсө болот да. Ошондой эле не дейбиз, бул Талас облусунун кыргыз элине учурдан пайдаланып келаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Ошондой эле ишиңизге ийгилик. Мен ойлойм бул 2025-жыл азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай мамлекетибиз кандай өнүгүү жолунда турат. Буюрса мен ойлойм, эмки жылдарда бул өнүгүү 2 эсе 3 эсе өсөт деп, себеби биз баарыбыз көрүп турабыз, мамлекетибиз кандай өнүккөнүн. Бизге мына бүгүнкү күндө бизге ушунчалык шарттар түзүп берип атат биздин башкы башкармалыктан, министрликтен өтө сонун мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атат. Бул бул ушу биз мына 23 жылдан бери иштеп аткан болсок, биз жумушка келген учурда мындай мүмкүнчүлүктөр жок эле. Себеби азыр транспорт десе транспорт, айлык маянасы, айлык маянабызды чоңойтуп берип атат, кошуп берип атат. Буюрса мына кечеги күнү дагы ушундай эме кылды. Мына биздин айлыгыбызга дагы жаңы 1 январдан баштап дагы айлыгыбыз көтөрүлөт деп биз терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Себеби бул биздин министрликтин өтө бизге кылган өтө чоң эмеси болот. Себеби бизге бардыгын камсыздап берип атат. Ошону биз акташ үчүн биз аракет кылып иштеп ушунча эмеге жетип атабыз. Эми бизден жалпысынан жол транспорты аз болгонуна байланыштуу жашөспүрүмдөр өсүп атат. Биз ойлойбуз, бул 2025-жылы ушу биз өзүбүз, биз болгону Талас облусу боюнча 44 эле кызматкербиз. Но биз коом, ошондой эле биз жетекчилер, ата-энелер биригип туруп, мен ойлойм ушу 2025-жылы чогуу биргеликте иштей турган болсок, мондой жоготуулар, мондой жол транспорттарын кескин түрдө кыскартууга мен ишенип кетем. Ошондой эле дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Эдил мырза. Мен да учурдан пайдаланып, эң биринчиден баарыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп кетмекчимин. Жаңы жылды жоготуусуз, эч кандай кейиштүү окуяларсыз өткөрүп алайлы деп ниет кылмакчымын. Бирок ошол жаңы жылды биз эң кейиштүү, жакшы накай тосуп алыш, кейиштүү окуялар жок, жакшынакай тосуп алыш үчүн баардыгыбыз жалпы эле Талас облусунун жашоочулары, коноктору, баардыгы эле жолдо жүрүү эрежелеринин катышуучулары баардыгыбыз жолдо жүрүү жол кыймылынын эрежелерин так сактап, жолдо ошол мыйзамдын талаптарын так сактап, өзүбүздү алып жүргөндү үйрөнсөк, кейиштүү окуялар жок, жаңы жылды жакшы тосуп алмакпыз деген ойдомун. Ар бирибиз жетекчим айтып кеткендей үйдө балдар кыздарыбызга, ата-эне бир туугандарыбызга, жолдошторубузга жоопкерчиликтүү мамиле жөнүндө айтып берген бул көптүк кылбайт. Бири-бирибизге эскертип, бири-бирибизди ойлосок, ошол эскертүү бул пайдада. Эскертип, талаптарды, мыйзам талаптарын так сактаганга аракет кылсак, жоопкерчиликтүү мамиле кылганды үйрөнсөк деп айтылып кетмекчимин да. Жаңы жылыңыздар менен дагы бир жолу. Сиздерге ыраазычылык, убактыңыздарды бөлүп, биздин эфирге келип, элге маек бергениңиздер үчүн сиздердин да жаңы жылыңыздар менен ишиңиздерге ийгилик. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек берүүсү өз соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.